Мугалими Кошалиева Калибеби Керимовна 11-класс алгебра предмети. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы көрсөткүчтүү функциялар жана анын графиги. Урматтуу окуучулар, сабакка активдүү катышабыз, видео сабактарга көңүл буруп, конткой угабыз, башка нерселер менен алакты болбой көрүшүбүз керек. Анан түшүнүктөрүбүз боюнча тетрадка жазып отуруңуздарды суранам. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты ошо көрсөткүчтүү функция жөнүндө түшүнүк аласыңар жана алар менен таанышасыңар. Көрсөткүчтүү функциянын касиеттерин билип, ошолорго карата мисалдарды иштей аласыңар. Анан көрсөткүчтүү функциянын графиги боюнча чийинбе-чийип анын жообун анализдегенди билесиңер. Аныктама: А бирге барабар эмес кандайдыр бир берилген оң сан болгондо y барабар a2 студентмасы менен берилген функция көрсөткүчтүү функция деп аталат. Бул жерден a чоң 0дөн жана a бирге барабар эмес болуш керек. X өзгөрүлмөлүү чоңдук болуп эсептелинет. Мисал алсак, y барабар 2-нин 2-сынчы даражасы, y барабар 2-ден 1-дин 2-сынчы даражасы, y барабар 3-түн 2-сынчы даражасы жана y барабар 3-төн 1 2-сынчы даражасы жана башка. Бул жерден балдар көрүп тургандай, көрсөткүчү белгисиз. Ошон үчүн көрсөткүчтүү функция болуп эсептелинет. Биз эсеп чыгарганда ар дайым ошо белгисиз көрсөткүчтүү x'тын маанисин табышыбыз керек. Көрсөткүчтүү функциянын касиеттерине токтололу. Көрсөткүчтүү функциянын касиеттери: эгерде a 0-1ден чоң болсо, анда биринчи графикти карап көрөбүз. Эгерде a 1ден кичине жана 0дөн чоң болгон учурда экинчи графикти карап көрөлү балдар. Бул учурда биринчисинде функция өзүүчү функция болот дагы, экинчи учурда функция кемүүчү болот. Андан кийин касиеттери боюнча функциянын аныкталуу области бардык анык чындыгы сандарда аныкталат. Маанилеринин области 0дон 8ге чейин каралат. Ал эми x барабар 0 болгон учурда функциянын мааниси 1ге барабар. Бул функция жупта такты эмес болуп эсептелинет. Эгерде функция a 0дөн чоң болсо, функция өсүүчү касиетке ээ. Ал эми a 1ден кичине жана 0дөн чоң болсо, мында функция кемүүчү касиеттерге ээ болуп эсептелинет. Мына ушул касиеттерди билүүбүз өтө зарыл. Каралган касиеттерди пайдаланып, көрсөткүчтүү функциянын графигин түзөлү. Мисал алалы. Мисалы, y барабар 2-нин 2-сынчы даражасы жана y барабар 2-ден 1-дин 2-сынчы функцияларынын графиктерин сызалы. Биз графикти сызуудан мурун экөөнүн таблицасын түзүп алабыз. Таблицалары түзүлдү. Ошол боюнча биринчи 2 1ден чоң учурун карайбыз. Анда функция өсүүчү функция болуп эсептелинип атат. Экинчи графикти карагыла. Y барабар 2-ден 1-дин 2-сынчы даражасынын графиги чийилди таблицаны колдонуп туруп. Анда функция кемүүчү. Бул жерден экөө тең такта эмес, жупта эмес функция болду. Аныкталуу области барабар r'де аныкталып атат. Ал эми маанилеринин области 0дон плюс 8ге чейинки аралыкта. Андан кийин бул тактагы жупта функция эмес. Андан кийинки экинчи мисалда балдар, көрсөткүчтүү функциянын өсүүчү жана кемүүчү касиеттерин пайдаланып, төмөнкүдөрдү салыштыргыла дейт. Мына ушул жерде 3 эсеп берилип турат. 3 эсептин чыгарылышы боюнча карап көрүңүздөр. Кандай салыштырабыз? Жооптору менен аныкталып турат. Өзүңөр анализ жүргүзгүлө. Азыркы өтүлгөн тема боюнча, эреже боюнча жана касиеттерин колдонуп туруп, ушул эсептерди карап, өз билимиңерди текшерип көргүлө. Ушу менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Силер сабакта көрсөткүчтүү функция, анын касиеттери жана алардын чыгаруунун жолдорун
графиктерин чийими боюнча тааныштыңыздар. Көрсөткүчтүү функциянын касиеттерин билип жана аларды колдонуп кийинки сабакта мисалдарды иштөөгө көнүгөсүңөр. Эмки сабагыбыз көрсөткүчтүү теңдемени чыгаруу болуп эсептелинет.